Эч ким эмессиңер. Малика Динанын НТС телеканалынын жетекчилиги менен болгон чыры. Белгилүү ырчы Малика Дина Instagram баракчасына НТС телеканалынын директорунун орун басары менен чырдаша кеткенин айтып, эгер мени жаңы жылдык музыкалык берүүлөрдөн көрө албасаңыздар, таң калбаңыздар деди. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейжи. Белгилүү ырчынын аялы эфир учурунда жолдошуна гүл берген кызды сабап салды. Казакстандын белгилүү ырчысы Айбек Жансейитов жеке баракчасына кызыктуу окуяга туш болгон видео жүктөдү. Анда жергиликтүү телеканалдагы шоулардын бириндеги маек учурунда ага гүл берген кызды жубайы Айша сабап салганын көрүүгө болот. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейжи. Күйөөсүнө кийим бересиз деген видеосу тарап кеткен келин элдин талкуусунан кандай сок алганын айтып берди. Өткөн аптада социалдык тармактарга келиндин күйөөсүнө кийим алып бересиз деп чырдап жаткандагы видеосу тараган. Видеону көргөндөр дароо эле тажал аял, мындай аялдан Кудай сактасын, ыймансыз деген сыяктуу терс пикирлер жазылып, шакаба калгандарда четтен чыкты. Бул арада ал аялды шылдыңга алуу туура эмес. Видеолорду өчүрөлү, өзү тууралуу жазылган комментарийлерди угуп, абдан оор абалда турат деген интернет колдонуучу Сайрагүл Полотова аны шакаба кылбоого чакырган. Биз ал аркылуу видеодо тартылган келин Ырыскүл Максаитова экенин байланышып абалын сурадык. Ал сөзүн азырмага көчөгө чыккан эмес, дем алууда кыйын болуп жатат деп баштады. Айтымында ал видеодо урушуп жаткан күйөөсү менен октябрь айында ажырашып кеткен. Ырыскүл, видео тарап жатканын сиз өзүңүз көрдүңүзбү же сизге кабарлаштыбы? Жума күнү эле түштө жакын курбум чалып, сен тартылган видео тарап жатат деди. Мен ал видеону көргөндө үстүмдөн кимдир бирөө муздак суу куюп жибергендей болду. Эч бир сөз чыкпай көпкө кыймылсыз отуруп калдым. Мен эле эмес, эжелерим да абдан жаман абалда калды. Анткени видеодо мен кыйкырчак, тажал аял көрүнүп калгам. Оба, ашо чаап күйөөмө ашыкча сүйлөгөнмүн. Бирок менин ачуум ошого жеткен болчу. Күйөөм экөөбүз 8 ай жашадык. Алгачкы 3 айында бирде жолу үйдө чыр болгон жок. Ал жаман деп бир тараптуу сүйлөгүм келбейт. Ал менен өзүмдү бактылуу сезген учурларым болду. Жакшы күндөрүбүз өттү. Анда сизди ачуулаганга эмне жеткирди? Ошондон бир күндөн кийин тойго бармакпыз. Көп эле аялдар тойго жакшы кийим менен баардыгын каалашат. Ошондо мен ушул оюмду айтсам, алып бербейм деп койгон. Биз чогуу жашаган 8 айда менде андай шарт болгон жок. Башында унчукпай, өзүм алып келген кийимдерди кийип жүрдүм. Өзүм иштеп, өзүмдү камсыздаганга айылда жумуш жок. Экинчиден күйөөмдүн мурунку турмушунан 2 баласы бар. Ошолорду карап үйдө отур, сени өзүм камсыздайм дечү. Бирок бир жолу 1000 сом берсе, аны 2 ай айтчу. Айтор кысылып кеттим. Баарына чыдайын десем, аны менен жашай турган ниети да өзгөргөндөй болду. Мунун баарын ачыктап, анын купуя сырларын жай албайм. Андан көрө ал менен кеткенден кийин бир жума өткөн соң, башка бирөөгө үйлөнгөн десем түшүнүктүү болсо керек. Ошол учурда анын өзгөргөнүн байкап, ачуумду баса албай кыйкырып жаткан элем. Башынан эле аялдык сынымды бузбай, тыкан, жарашыктуу кийинип жүрүүнү туура деп көрөм. Муну жашырбайм. Биздин ажырашуубузга башка нерсе себеп болду. Видеодогу окуя ажырашкандан кийин 1 ай мурун болгон. Мен анын видеого тартып жатканын билген эмесмин. Бул боюнча күйөөңүз менен сүйлөштүңүзбү? Видео тараганда күйөөмө эжелерим чалды. Ал мен тараткан жокмун. Өзүңөр тараттыңар деп бизди күнөөлөп койду. Дагы башка видеолор да бар деп коркутуптур. Негизи видеону күйөөм өзүнүн анан менин эжеме жөнөткөн экен. Менин эжем, аны эмнеге жыйылтмак эле? Андан ары ким таратты деп териштирген жокпуз. Балким өзү ушундай жаман аял болчу деп кимдир бирөөлөргө актанып жөнөткөндүр. Андан ары тарагандар билбейм. Күйөөңүз кечирим сурадыбы? Оба, кечирим сурап сүйлөп жөнөтүптүр. Мен ага чейин эле ага эч кандай каршы аракет көрбөйм деп ойлонгом. Сотко бербейм, жаманды каалабайм. Көбү сотко берип акча өндүрүп ал деп жатышат. Күйөөм үчүн эмес, анын 2 баласы үчүн мындай жолго барбайм. Өзүмдүн балам жок болгондуктан аларга абдан жакын болуп калдым эле. Кичүүсү 3-класста окуйт. Мен кетип калганда мени менен келип, бир апта жанымда жүрдү. Менден кетпей ыйлап жатты. Жаман аял болсом бала деле мага тартылмак эмес. Азыр аларды эстеп, сагынып да ыйлап жатам. Балдары менен жолугуштурам десе жолугууга даярмын. Негизи күйөөмдү Кудай кечирсин. Азыр абалыңыз кандай?
Дагы деле жакшы эмесмин. Отуруп туруп эле ыйлап жатам. Бул абалдан өз алдымча чыга албайм го деп психологдун жардамы керек экенин сезип турам. Элдин шылдыңы өтө оор болот экен. Аттуу баштуу. Мен чыгармачылыгын сыйлаган кудулдардан тартып, ар бир интернет колдонуучуга чейин шакаба кылышты. Эжелерим да, өзүм да көчөгө чыга албай калдык. Эжемдин эмчектеги баласы ооруп калып, бүгүн ооруканага барууга туура келди. Ал жерден элдин баары мени таң калып карап, сүрөткө түшүп алалы деп жүрүшөт. Анткен сайын оор болуп жатат. Социалдык тармактарга көп кирбейм, жакшы колдоно албайм. Чыныгы абалды түшүндүрүп, видеолорду өчүрүүгө курбум жардам берди. Болбосо ал жайылган сайын өлүп алсамбы деген ой келип жатты. Элге кайрылып, менин видеомду жайылткандын ордуна өчүрүп койгулачы деп суранат элем. Биз Ырыскүл Макситованын классташы Сайрагүл Полотованында оюн уктук. Ал курбусун оор абалда колдоп, социалдык тармактардагы видео постторду өчүртүүгө, активдүү аракет кылып, моралдык колдоо да көрсөткөн. Ал курбусу үйдө бир туугандарынын эң кичүүсү. Эркелик мүнөзү бар экенин айтып, бирок ичине жаман ой катпаган, ачык айрым адам деп мүнөздөдү. Мен видеосу тарап жатканын көргөндө ага дoro байланышып, тынчтанууга чакырдым. Алгач несе балда болду. Жүрөгүнө жакын алба, сен уят сөз сүйлөгөн жоксуң, жылаңач эмессиң. Үй бүлөдө ар кандай абал болот, деп айтып жаттым. Бул вайн сыяктуу тартылган деп түшүнүп жатышат, деп да айтып жаттым. Буга карабастан өзү да, эжелери да депрессияга түшүп калышты. Жазылып жаткан терс пикирлерди токтотуп, аны өзгөртүү блогерлерге, коомдук ишмерлерге, аялдардын укугун коргогон уюмдарга кайрылып суранды. Анын абалын айтып, жеке куржундарына да кат жөнөттүм. 11 саат интернетте отуруп, видеону жайылтуу аракетин көрдүм. Абалды түшүнгөн адамдар болду. Үй бүлөдө аялдын эмоцияга алдырып сүйлөгөн сөз экен, талкууга алуунун кереги жок дегендер да чыкты. Кыргыздын кыздары, ушул жерде тыңып кетели, деп барган жерибизде өзүбүздү жакшы жактан көрсөтүүгө аракет кылабыз. Ырыскүл деле ошондой кыздардын бири болду. Турмушка чыгып, күйөөсүнүн 2 баласын багып, мал карап, кышкы салаттарды жаап эле кызмат көрсөтүп жүргөн. Ага чейин оорулуу апасын 10 жыл бакты. Үйдө апасы экөө болчу. Өткөн жылы апасынын көзү өтүп кеткен, андан кийин турмушка чыккан. Апасынын күйүтү өчү электе булага оор сокку болду. Коомчулукта жеке адамдардын видеосун таратууда жана талкууга аларды кылдат болууга чакырам. Мунун кесепети жаман аяктап калышы мүмкүн, деди ал. Маалымат булагы Супер Шекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.